31-бап Шарият жана мыйзам таануу жөнүндө. Уулум, билгин жана эсиңде тут. Мен сөз башында өнөр жөнүндө да кеп кылабыз дегенмин. Мен өнөр дегенде күркө жана өнөр кына кармаганды эле эмес, адам күнүгө алпурушуп убактысын арнаган ар кандай иштерди түшүнөм. Иштин үзүрүн көрүү үчүн аны жакшы билүү зарыл. Адам кол учу менен бүткөрчү, ирети жок, бир да жумуш жана кесип жок экенине менин көзүм эми жетти. Баардык жумуштун ыраатын билиш керек. Жумуш көп жана анын ар бирин чечмелеп айтып берүү мүмкүн да эмес. Себеби китеп өтө көрөмдүү болуп, өз нугунан чыгат жана максатына жетпей калат. Өнөрдүн баары кайсы бир ишке байланыштуу илим же илимге байланыштуу иш же акыл ой жүгүртүүгө байланыштуу иш болуп 3 түргө бөлүнөт. Кайсы бир өнөргө байланыштуу илимдер булар: медицина, астрология, математика, жер өлчөмөй, поэзия жана башкалар. Илимге байланыштуу өнөрлөр музыка, жылкыларды эмдеп дарылоо, курулушчулук, усталык жана башка ушул сыяктуу. Булардын ар биринин ырааты бар жана сен алардын ыраат тартибин билбесең, уста болсоң да туткун кейпиндесиң. Бул өнөрлөр сага белгилүү болгондуктан баарын чечмелеп айткандын зарылдыгы жок. Ошондуктан мүмкүн болушунча ар биринин ыраат тартибин көрсөтүп берейин. Анткени кокус кез келсе же тагдыр буйруп муктаж болсоң, ар бир кесиптин сырын өздөштүрөсүң жана анын зарылдыгы болбогон күндө да элге өнөрлүү адам деп тааныласың. Ал эми бектерге өнөр илимин билүү милдет. Уулум, сен билгин, сага эч бир илим руханий илимдей пайда да бербейт. Бирок сен дуньябий илимден ныпа табууну кааласаң, ага кошо дагы бир илимди үйрөнүүң зарыл. Мисалы, шарият илимин алалы. Аалым адам же казылык же мөөсүлдүк же мударристик же мугалимдик кылбаса, ал дуньябий пайдадан сыртта калат. Астрологияны алсак, астролог календар, гороскоп түзүп, чындап же тамаша ирети бал ачып, төлгө салбаса жашоосуна киреше таппайт. Дарыгерлик илиминде дарыгер айла амал колдонбосо, калппы, чынбы же зарылбы, зарыл эмеспи, дары жазып үйрөнбөсө тиричилиги каалагандай жүрбөйт. Ошон үчүн илимдин мыктысы ыйман илими. Анткени анын негизи Алланын жалгыздыгын таануу. Ал эми туундусу шарият болот. Аны колдонуу жашоого ныпа. Ал үчүн уулум, мүмкүнчүлүгүң болсо, адегенде диндин негизин үйрөн. Андан кийин гана шариятты өздөштүр. Себеби анын түп негизин билбеген, түшүнбөй кайталаганга барабар. Өнөрдүн ичинен мен айткандай дин таанууну тандап алсаң, сен этият, сабырдуу, илимди аздектеп сүйгөн, дуньябий түйшүктөрдөн алыс, чыдамкай, ызакор эмес, кеч жатып эрте турган, жазууга дилгир, топуктуу, жумуштан качпаган, сөздү көп жаттап кынаптаган, таржымалдарды изилдеп окуп, кубулуштарды үйрөнүп, илимпоздорго дос, сыпаа, илимге сук, тартынбас жана устатыңа ыраазы болушуң абзел. Китептериң жана дептерлериң, калемиң жана калемкабың, сыя челегиң, калем уштоочу макиң жана башка керектүү заттарың дайыма жаныңда болсун жана мындан башка эч нерсе дилиңди алаксытпаш керек. Уккан нерсеңдин баарын эсиңде тутуп, кайталап жүрүшүң шарт. Аз сүйлөп узакты көрө бил, сөздөрдү кайталоо менен чектелбе. Эгер уламалыкты окуган адам дегеле бар болсо, ал бат эле өз доорунун бирден бир адамына айланат. Эгерде илимпоз муфтий болсоң, такыба, жоопко тез, жат билги бол. Көп оку жана намаз окуп, орозо тутканда, диний ибадаттарды аткарганда чээнден чыкпа, эки жүздүү болбо, денеңди жана кийимиңди таза карма. Дайыма жообуң даяр болсун жана бир маселени жакшылап үйрөнгөнчө фатва чыгарба. Бирөөнү тууроо менен чектелбе жана кимдир бирөөгө окшош болом дебе. Өз пикириңди баалай бил. Бирин экин тафсир жана шилтеме сөз менен чектелбе. Ишенимдүү гана адамдардын жазгандарына ылайык бүтүм чыгар. Ар кандай эле китепке жана жазмасы бар дептерге ишене бербе. Белгисиз бирөөлөрдүн оозунан ирабаят жана хадис эшитсең, аларга маани берип көңүл бурбагын. Ишенимдүү гана адамдардын оозунан уккан ирибаят жана хадиске таян. Жалгыз адам айтып келген ирибаяттарга да ишенбе. Лекин алар укканга татыктуу болсо, унутпай көңүлүңдө тут.
Бирок оозмо ооз айтылган ири-баяттарды уккандан качпа, ири-баяттарды изилдеп үйрөн, бирок өз оюңду айтканда калыстыктан тайба. Талаштуу талкууга катышчу болсоң, каршылашыңдын пикири менен эсептеш. Эгер атаандашыңдан күчтүү экениңди сезип, анын сөзү ишенимсиз болоорун билсең, ага сабал берип тур. Же болбосо талашты уланта бербей, бир мисал менен гана чектел. Жалгыз далилге таянып, каршы пикирди калпка чыгарба жана четке какпа. Акыркы сөзүң башка айткан сөзүңө каршы келбеш үчүн биринчи айткан сөзүңдү эсиңде бекем тут. Эгер талкуу пахиктер менен өтчү болсо, өз оюңду далилдөөдө эң оболу салт адатты бетке карма жана окшоштукту жана мүмкүндүктү салыштырганда салт адатка артыкчылык бер. Усилилер менен өтчү талкууда сөзсүз болчу жана сөзсүз болбоочу жана этимал нерселерди бириктирип кароо жаңылыштык болбойт. Түпкү ойду так аныктаганга жана кынаптап кооз сүйлөгөнгө аракет кыл. Сөзүңдү үзүп сүйлөбө. Созбогун, маанисиз сөздөн кач. Уулум, адабиятчы болууну кааласаң хафиз бол. Көп нерсени жатка бил. Минбарга чыккан соң тез отур жана атаандашың чабал экенин билгенден башка учурда талашка түшпө. Минбарда көңүлүң каалаганың ыраста. А эгер суроолор берүүчү болсо, коркпогун. Кооз сүйлө жана сенин маегиңе чогулгандардын баарын мал деп эсепте. Кандай кааласаң ошондой сүйлө, бирок сөзүңдөн чаташпа. Кийимиңди жана денеңди таза карма. Ал эми муридтердин үндүү чогоолдорун чогуу бериште жүр. Алар маек маалында сен ар бир таама айткан сөзүңдү кыйкыра коштоп, чогулган элди куткуп, кызытып турушсун. Жамаат ыйлай баштаганда сен да маал ыйлап койгун. А кокус сөзүңдөн адассаң, шашып калбай, дуа оку жана мактоо сөзгө өт. Минбарда түнтүйбө жана мисирейип турба. Антчы болсоң, жамаат да сага окшоп үнсөзсүз мисирейип отурат. Ошондон улам айтылганда, салмактуу басса, из да салмактуу болот. Сөзүң жандуу болсун. Кызуу сүйлөп жатып, илең-салаң сөзгө өтүп кетпе. Угармандарды кылдат байкап тур. Эгер угармандар мемиреп, мамырлыкты кааласа, сен да алардын тынчтыгын бузбай сүйлө. Эгерде алар ири-баят уккулары келсе, андан кепти улан. Сен угармандардын маанайын туюп, алар сенин сөзүңдөн чыкпай калган соң эч нерседен коркпо. Таттуу сөзгө салып, мыкты товар ирети менен аларга каалаган сөзүңдү сат. Анткени сөзүңдүн баасына ынашкандан кийин айтканыңдын баарын макул табышат. Бирок угармандар сага баа беришкенден кийин сак болгун. Асыресе жеңиш үстүндө душман пайда болот. Анткени жамаатты ишендирдим деп турганыңда күтпөгөн суроолор берилет. Ийгиликке жетпечү жеринде көпкө кармалба. Минбарда турганында сага берилген ар бир суроого билгениңче жооп бер. А билбегениң болсоң, дуа окугула деп айтылган де. Маек учурунда айтылган сөздөрүңдү кийин кайталабас үчүн жадыңда сактап кал. Дайыма сылык бол. Шаарларда узак токтого, себеби диниятчы менен төлгөчүнүн аягы багат. Ийгилик үстүндө сылык сыпаа бол. Диниятчылардын намысын колдо. Намаз окуу жана орозо тутуу сыяктуу шарият парыздарын эл менен чогуу болгондо жана өзүңчө жүргөндө тыкан жана өз ыктыярың менен аткар. Сөзүң далилдүү болсун. Караламан эл көзүндө кадыр барктуу болууң зарурат. Ал үчүн алардын аягы үзүлбөгөн базарга барба. Дагы бир жолу эсиңе салам. Адепсиз жоро жолдоштордон сактан жана минбардын кадырын бийик тут. Текеберчиликтен, калптан, пара алгандан кач. Адамдарга жасагыла деп буйруган нерсеңди өзүң да жасагын. Ошондо сага урмат-сый келет. Уят болбоо үчүн илимди жакшылап үйрөн жана далилиң ишенимсиз болуп, калпың ачылбас үчүн билгениңди ишенимдүү сөздөр менен көркөмдөп түшүндүр. Сөз сүйлөгөндө жана насаат айтканда сөздөрүң коркунуч жана үмүт менен жуурулушсун. Элдин Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө болгон үмүтүнө балта чаппа. Бирок Кудайга кызмат кылдырбай туруп, бейишке түз жөнөтпө. Сөзүң тайыз болуп, эл айткан сөзүңдөн күмөн санап калбас үчүн өзүңө жакын жана жакшы билген нерселерди сүйлө. Анткени негизсиз сүйлөп, аша чаап кетүү шермендечиликке алып барат.
илимде чоң даражага жетип муфтий наамын алчу болсоң, муфтий кызматын алгандайын оор басырык, сабырдуу, айлакер, тапкыч, көрөгөч бол. Адамдарды ылгай бил. Диний иштерде саясаткөй жана акылман болуп, түрдүү мазхабтардын жана диний топтордун үрп-адаттары, тутунган багыты, айла амалынан кабардар болушуң лазим. Сот ишинин майда чүйдө жактарын жакшылап өздөштүр. Непада жапа тарткан кимдир бирөө даттанып келип, анын күбөлөрү болбосо шарияттын түркүн амалын колдонуп, анын укугун татыктуу коргоп бериң зарурат. Икая. Табарыстанда кази ал-Кузат Абул Аббас Уряни деген киши болот. Ал илимпоз, такыба, кыраакы, даанышман инсан экен. Бир ирет сот жүрүп жатканда ага бир киши келип, башка бирөөдөн 100 динар аласасын өндүрүп берүүнү өтүнөт. Казы жоопкерден сураса ал танат. Казы арызкерден сенин бул күбөлөрүң барбы? Десе тиги жок дейт. Анда казы жоопкердин касам ичүүсүн талап кылам дептир. Доогер ыйлап ийип, о казы, аны касам ичирбе. Ал коркпостон туруп калп ант берет деп жалбырат. Казы айтат, мен шариятты буза албаймын. Же сенин күбөлөрүң болуш керек, же мен жоопкерди ант бердиришим керек. Ошондо доогер казынын алдына сойлоп жетип, мени куткара көр, менин күбөлөрүм жок, ал касам ичсе мен маскара болуп алданып калам деп жалдырайт. Казы доогердин абалын көрүп, ал чындыкты айтып жатканына көзү жетет да, о кожо, ага карызды кантип бергениңди айтып берчи, мен сенин кандай негизде карыз бергениңди билейин дейт. Доогер айтат, казы, тиги киши баланча жылы мага дос болуп жүргөн. Ал 6 айдай илгери капилеттен эле малай чоруга ашык болуп калды. Чоруну 150 динарга сатып алайын десе, акчасы такыр жок эле. Ал сүйгөнүн эстеп күнү түнү кыйлап куса болуп жатты. Бир жолу экөөбүз талаага сейилге чыгып, көпкө саңгип жүрдүк. Тыныгып алалы деп 1 саат чамалуу отурганда ал да чоруну эстеп өксүп ыйлап жатты. Аны менен 20 жыл дос болуп жүргөндөйүн боорум ачып кетип ага айттым. О баланча, чоруну кулдуктан сатып алганга жетерлик алтын сенде да, менде да жок. Же сен бул иште жардам берчү кимдир бирөөнү билесиңби? А менде узак жылдан бери топтогон 100 динарым бар. Ал акчаны сага берейин, а жетпеген эптеп өзүң таап аларсың. Чоруну сатып алып 1 ай кармагандайын сатып туруп менин дилдемди кайтарып бересиң. Тиги киши жата калып касам ичип жиберди. 1 айга дагы жеткирбейм. Баасына чыкпайбы же кымбат болобу чоруну сатам да дилдеңди кайтарып берем. Мен белимдеги курумду чечип алтынды ага бердим. Алла күбө, жаныбызда экөөбүздөн бөлөк эч ким жок болчу. Андан бери 4 ай өттү. Ал не чоруну саткан жок, не алтынымды кайтарып бербеди. Казы сурады, алтынды берип жатканда сен кайсы жерде отурдуң? Тиги дарактын түбүндө деп жооп берди. Казы ага айтты, сен дарактын түбүндө отурган болсоң, анда эмне үчүн күбөм жок дедиң? Андан соң казы жоопкерге, сен менин жанымда отура тур, деди да доогерге мындай деп буйруду. Коркпостон жанагы дарактын түбүнө баргында аны мен чакырып жатканымды айт. А дегенде 2 рекет намаз окуп, бир нече жолу пайгамбардын алкоосун сурагын дагы казы келип күбө өтүп берсин деди деп айт. Жоопкер мыйыгынан күлөт. Муну байкаган казы ачуусу келсе да сыр алдырбайт. Доогер айтат, казы, дарак менин айтканымды угуп бул жака келбейт го деп корком. Анда казы айтты, менин мөөрүмдү өзүң менен алып алгын да даракка айткын. Бул казынын мөөрү. Ал сени келип казынын алдында кадырлесе күбөтсүн деп сурады дегин. Доогер мөөрдү алып кетет. Жоопкер казынын жанында калат. Казы өз иштери менен алектенип ага көңүл бурбайт. Бирок күтүү үстөнүнө сурап калат. Баланча жеттиби? Тиги казы, ал али жете элек деп жооп берет. Казы болсо жумушун уланта берет. Доогер даракка жетип мөөрдү көрсөтүп, сени казы чакырып жатат деп айтат да эмне жооп болот деп бир канча убакыт күтөт. Эч жооп болбогондойун доогер кайгырып казыга келет. О казы, мен даракка барып мөөрүңдү көрсөтсөм да ал келбей койду. Казы, жаңыласың, дарак келип күбө өттү, дейт дагы жоопкерге, бул адамдын алтынын кайтарып бер деп буйруйт. Ал кыйкырат, мен бу жерде отурганда эч кандай дарак келип күбө өткөн жок. Казы айтат, дарак келип күбөлүк сөзүн айткан жок, бирок сен анын алтынын ошол дарактын астында албаган болсоң, мен баланча даракка жеттиби деп сураганда, сен эмне үчүн жок али деп жооп бердиң?
Сен эгер алтынды ошол дарактын түбүндө албасаң, анын жетип жетпегенин кайдан билдиң? Эгерде алтынды албаган болсоң, менден кандай дарак? Мен эч кандай даракты билбеймин. Мен андай дарактын түбүндө туруп, андан алтын алган эмесмин. Ал кайда экенин билбейм деп айтмаксың. Мына ушинтип казы тиги адамдын алтын алганын мойнуна коюп, алтынды ээсине кайтартыптыр. Ошентип өкүмдүн баары эле китепке таянып чыгарылбайт. Өзүң да өкүмдү ойлоп чыгарууң зарурат. Сен сот кеңешмесинде күлбөй, каадалуу ойлонуп, өзүңдү канчалык сүрдүү алып отурсаң, аброюң ошончолук бийик болот. Өзүңдү каадалуу кармап, аз сөздүү бол. Бирок каралып жаткан иштерди уккандан жана өкүмдү окугандан качпа. Эч качан зерикпе жана чыдамкай бол. Татаал суроо кезиккенде өзүн билемдикке салбай, муфтийлер менен кеңеш. Ар дайым ойлоруң тунук, так болуусу үчүн тынбай оку. Маселелерди жана аларды чечмелеп түшүндүрүүнү үйрөнгөндү токтотпо. Мен айткандай өткөн тажрыйбаны да пайдалан. Анткени шарият боюнча казынын үнү мыйзамга тең. Ошон үчүн көптөгөн өкүмдөрдү шариятка ылайыктап чыгаруу кыйын болгон учурда казы жеңил өкүм чыгаргандын жолун табат. Ага жетүү үчүн казы мужтахид болуусу абзел. Ошентип казы токтоо, адилетчил, акылман, мужтахид болуш керек. Бирок айрым учурларда өкүм чыгарып окубаганы да оң. Биринчиден, курсагы ач кезде, экинчиден таңдайы кургап суусап жатканда, үчүнчүдөн мончодон эми чыкканда, төртүнчүдөн кайгырып турганда, бешинчиден турмуш түйшүгү алакты кылып жатканда. Казы өкүм чыгарганы жатканда доогер, жоопкерлер түрдүү окуяларды башынан өткөндөрүн жана жөн жайын айтып, алакты кылганга жол бербөө үчүн анын шайдоот жардамчылары болгону шарт. Казы тергөө жүргүзбөй өкүм чыгарыш керек. Анткени жасагандан көрө жасабай койчу тергөө иштери көп. Казынын сөздү кыска сүйлөп, далилдерге жана жоопкер доогерди ант бердиргенге тез өткөнү жөндүү. Казы ортодогу мүлк аябай чоң болуп, доолашкан тараптар кыймансыз экенин билсе, колдон келген бардык каражаттарды жана изилдөөлөрдү колдонсун. Ошондо жаңылбайт. Өз милдетине жоопкерчиликсиз мамиле кылбайт. Ар дайым казынын жанында ак пейил жана калыс адамдар болсун. Бүтүмүн эч качан өзгөртпөсүн жана өз буйругун кебелбей так аткарсын. Өтө эле зарыл болбосо, тилкат менен чечимди эч качан өз колу менен жазбасын. Өзү жазган катты баалай билсин жана мөөрдү өз айткан гана сөздүн этек жагына койсун. Казынын эң жакшы касиети билими жана такыбалыгы. Эгер сен бул ишке баш байласаң жана казы болууга каражатың жетпесе, ошондо эле аскер болбой калсаң, соода менен алектенип көргүн. Балким соодадан киреше табарсың. Анткени соодадан тапкан пайдага чек жок жана эч ким жектебейт. Алла өзү колдойт.